Саламатсыздар кымбаттуу жаштар, кымбаттуу бир туугандар. Бүгүн ушул Пасах жөнүндө айтып бергим келет силерге. Байыркы учурда билебиз да Пасахта эмне экенин, ал биз чек отургондо кыя өтүү деген сөздү билдирет экен. Анан эми бүгүнкү күндө алсак, Пасах биз үчүн Иса өлгөн, азап чеккен. Эми Пасахтын эң негизги мааниси эмне? Өлүмдөн өмүргө өтүү деген сөз экен. Анткени адам баласы, жер планета адам баласы бүт баардыгы издеген экен да. Кантип өлбөсөк, кантип өлбөй жашай алабыз, көпкө жашай алабыз. Эгер мүмкүн болсо түбөлүктө эле жашагыбыз келген, бирок бул суроону эч убакта чечип келген эмес экен. Ал эми Иса болсо бул суроону чечкен экен. Адам өлүмдөн өмүргө өткөрө турган. Ошол байыркы учурдагы Пасах козуну курмандыкка чалып, ошол кашекти боёгон сыяктуу эле бүгүнкү күндө ким Исаны кабыл алса, Исанын өлүмүнө, Исанын айкаш чыгышына кадалганына ишенсе, жүрөгүндө кабыл алган болсо, бул Пасах экен. Ким ишенсе, ал өлбөйт, өмүргө өтөт экен. Адамдар эзелтеден бери издеп келип, ар кандай жолдорду издеп келишти. Эликсир молодости деп, ар кандай түрлүү чөптөрдү, органдарын алмаштырганга аракет кылышты. Дагы көптөгөн адамдын акылы жетпеген нерселерди кылып келишти. Бирок алардын баары эчтекеге жараган жок. Алардын баары өмүр бере алышкан жок. Биртке убактысы мүмкүн жаш болду, бир эле аз убакыт. Андан башкасы мүмкүн болгон жок. Ал эми ушул өлүмдү жеңген Исага даңк деп айтсак болот. Эми ошол берген өмүрдү биз кубанып дайыма майрамдайлы, жана өмүрдү издегендерге биз ошолорду тартуулайлы. Исанын өлүмүн, Исанын тирилишин, ушул Пасах майрам экен. Амин.